Андан кийин курбандыктын союудагы мустахаб амалдар да бар. Курбандык сойгон адам негизи өзү сойгону жакшы, мустахаб. Ким сойгону билсе, өзү сойсун деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Өзү сой албаса, бирөө сойсун, алдында карап тур. Пайгамбарыбыз кызга Айша энебизге, Фатима энебизге, Фатима карагын деген, көргүн деген. Ошон үчүн өзүң сой албасаң, жок дегенде карап турушуң керек. Анан кассап эркек болуш шарт эмес. Эркек да сое берет, аял да сое берет. Бизде аялдар сойбойт деген сөз туура эмес. Андай нерсе эмес. Ким сойгонду билсе, боло берет. Эркек да сойсо болот, аял киши дагы сойсо болот. Эгер курбандык кылам деген аял өзү мал союп жүргөн болсо, кассап болуп этти иштеген болсо, бисмиллах деп сойсо жарай берет. Курбандык жарайт. Кассаптын эркек болсун деген жери жок. Түшүнүңөрбү? Аял киши деле сойсо боло берет. Албетте мустахаб амал, өзү сойгон жакшы, болбосо карап турсун. Анан эмне кылсын деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бычагы курч болсун деген. Бычакты курч кыгыла, бирок малдын астына алып келип кайрап курчтпагыла деген. Көрсөтпөстөн туруп, бычакты курч кыгыла деген. Кыблага жаткызып алып туруп, анан дуа окуп туруп, эмне кылат? Бисмиллаху акбар деп союлат. Уламалар мына дуаны окуган афзел дейт. Ал сүннө деген сойгон адамга Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инни ваджjahtu ваджхия лиллази фатара-ас-самавати вал-арз ханифа ва ма ана минал мушрикин. Инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин. Ла шарика лах ва бизалика умирту ва ана минал муслимин. Аллахумма минка ва лака деген дуа. Ким билсе, ушуну окуп сойгону жакшы. Түшүнүңөрбү? Кийин ушу дуаны окуп аркасынан бисмилла Аллаху акбар деп соёт. Дуаны окуп туруп аркасынан бисмилла Аллаху акбар деп соёт. Сойгондон кийин мына дуаны окушлуктагы мустахаб дуа, амал бул дуа Аллахумма тaqabbalhu minni kama taqabbalta min habibika Muhammad ва халилика Ибрахим алейхиссалату вассалам. Я Аллах, өзүңдүн сүйүктүү бенделериң Мухаммад алейхиссалам, Ибрахим алейхиссаламдан кабыл кылгандай эле менден дагы курбанчылыгымды кабыл кылгын деген дуа. Түшүнүңөрбү? Ушул дуалар менен бисмиллаху акбар деп малды союлат. Биринчиси кыблага карап жаткызып туруп, эмне кыласың? Тавжихти окуйсуң, инна салати ва нусуки ва махяя лиллахи раббил аламин. Буну окуйсуңар. Андан кийин бисмиллаху акбар деп малды союлат. Андан кийин Аллахумма тaqabbalhu minni kama taqabbalta an habibika Muhammad ва халилика Ибрахим алейхиссалату вассалам деген менен дуа кыласыңар. Билбесеңер кыргызча айтсаңар деле боло берет.